Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Şu жерге алып келген Абдрахман агадан Аллахым разы болсын. Бұл жерде қариялар үйіне келіп алыр. Жүрегім езіліп есіп кетті. Мына жерде аталар, анчамжа енелер, балдары күтіп арқы отырады. Ешкімді мұндай ахуалға қалдырмасын. Ya Allah. Ya Allah. Biz olanlar Atenelerin kara kılaç. Ya Allah. İnşallah. Алар тартканга болбойт. Видеого тартканга болбойт. Бирок бу жерде азыр комнаталарына кирип калдым. Кечире. Түрмөдө отургандай отурушат. Балдарын чоңойтtu, төрөдө өстүрдү. Ушундай акыбалда жашаш керекпи булар? Ата-энелерди эч качан карыялар үйүнө таштабагыла. Карыялар үчүн үйүнө таштабагыла. Аллах. Ниет кылдым иншалла. Шу деп. Карыялар үйүнөн көп ата-энелерди алып чыгып кетебиз иншалла. Алып чыгып кетебиз. Assalamu alaikum Kırgız elim. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн. Көстене ломкост оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам Кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суу сумдугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Президенттин күтүлбөгөн жерден диагностикалык борборго барышына чет элдик дарыгерлердин жүрөк оорусунан жабыркаган наристелерге татаал операцияларды жасаган учурдагы жагдай себеп болгон. Мындан улам Садыр Жапаров республикалык диагностикалык борборго пландан тышкары барды. Повторно. 7 адам кылды. 7 адам. Үчөө каза болду. Себеби эмне? Мамлекет башчысына жүрөктүн оор патологиясынан жабыркаган 24 бала операцияны күтүп жатканы маалымдалды. Операция башталгандан бери акыркы күндөрү балдар өлүмүнүн 3 кайгылуу учуру катталды. Жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илимий изилдөө институтунун директорунун айтымында, чарчап калган наристелер жүрөктүн кемтик оорусунун оор дарты менен жабыркап келишкен. Ким bu жерде чет өлкөдөн келген врачтардын башчысы ким? Здравствуйте. Я приглашаю вас.
Жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илимий изилдөө институту республикалык диагностикалык борборго келип жайгашканына 2 айдан ашып калды. Эл аралык дарыгерлер 1-майдан тартып наристелерге операция жасоого киришкен. Чакырылган адистер борбордо квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүү үчүн зарыл шарт жок экендигин билдиришкен. Условия не то, или реанимация не отвечает требованиям, как открыто говорите, открыто. Я пришел для того, чтобы решить вопрос. Этот УЗИ-аппарат сейчас занят на 2-м этаже. Он старого образца, и это неприемлемо, если в кардиохирургическом национальном центре только один аппарат, который находится в приемном покое. Диагностика так маалыматтарды бербеген, эскирген УЗИ аппаратында жүргүзүлөт. Толук кандуу стерилизациялык бөлмө жок. Жабдуу каражаттары башка медициналык мекемеге унаа менен жеткирилип, бейтаптарды инфекция жугузуу коркунучуна дуушар кылууда. Кээ бир балдар операцияга мурдатан эле өөрчүгөн инфекция менен келип жатышат. Мамлекет башчы катуу нааразычылыгын билдирип, саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаевди шалаакылык жана жол берилгис жоопкерчиликсиздик үчүн кескин сынга алды. Неге мындай проблема болуп атса, неге сен биринчи жолу келесиң бияка? Тревога уруп келбейсиң, мен сени кабинетте отурбады белем, кыдырып иштегин деп. Канча болду иштегенге сен министр болдуң? 2 айдан да кирип эле кабинетиңе андай көчүгүң жабышып калды креслосу. Чечпейсиң олардын просьбасын, проблема болуп аткандай, не? Кичинекей балдар өлүп атса моякта, сен кабинетинде отурасың. Айтпайсың проблемалар. Мен сага эмне деп жибердим менен, койдум менен министр. Проблема болсо дароо келип айтып туруп, моментально чечип турам дебедим. Мындан артык эмне жумушуң бар сен, не? Же барбы башка жумушуң сенин артык? Жок, бул центрге келген, бул врачтар. Жок, сен можерге келген жоксуң да, можерге. Шу жерге. Чакырса келбейт экенсиң, чакырып атса да, аякта проблема мурдатан бери. Мурдатан бери экенин билебиз, 30 жылдан бери проблема. Чечпейсиңби сен? Мага келбейсиң эгер сенин алың жетпесе. Садыр Жапаров жүктөлгөн эмгек милдеттерин талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн Эркин Чечейбаевга сөгүш жарыялады. Министр биринчи кезекте медициналык мекемеде зарыл шарттарды түзүп бериши керек эле. Ар бир маселе чечилгенге чейин күнү-түнү ушул жерде болууга тийиш. Бул үчүн туура 2 күн убакыт берем деди мамлекет башчы. Немедленно азыр 3 күн, 2 күн срок, бүгүн эртең. Полностью могу жерге эмне керек бардыгын таап берген. Аппаратураны берген. Полный күчтүн баарын ушуга жумшаган. Жок ба акчаң министрликте айтмаган. Таап беребиз источник. Өз сенин жолуң болсун. Выговор сага менен. Давай, немедленно бүтүрүп. Жашайсың могу жерде. Түшүндүңбү? Качан проблема бүттү дегенден кийин анан ушул жерге кетесиң. Кабинетте отурба, мояка жаша кел. Февраль айынын башында жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илимий изилдөө институтунда өрт чыгып, ошол эле айдын 19-унда илимий изилдөө институту убактылуу республикалык диагностикалык борборго келип жайгашкан. Бул убакыттан бери 100дөн ашык операция жасалды. 2 кондиционер бар, ар бир операционда азыр иштеп атат. 2 кондиционер. Азыр дагы кондиционер мейли андай болсо дагы сатып алалы деп азыр аракет кылып атабыз ошогочу. Анан биздики жанагы инструменттерди стерилизация кылыш өтө кыйын болуп атканда, ушу бир бөлөк бир центр менен сүйлөшүп ошол жака алып келип ошондой болуп атканда. Анан азыр эми дагы мына ал вопросту чечип атабыз. Жана плазменный стерилизатор деген бар. Аны уже алып келип коюшат азырчы. Анан инструмент жагынан бизде 3 набор бар эле, ошол 3 набор азыраак болуп атат да. Операцияларгачы 3 набор, детский набор 3 набор бар эле да. Тигил зданияны куруп берсе анда мындай проблема эч качан болбойт эле. Баягы күйүп кеткен зданияны ошончу. Маалыматтар боюнча Кыргызстанда жылына жүрөк кемтиги менен 3000дей ымыркай төрөлөт. Жылына 300дөй операция жасалат. Бул өтө жетишсиз дейт дарыгерлер. Ал эми ыкчам түрдө операцияга муктаж 150 наристе кезекте турат. Нургүл Жумабекова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.